Өткөн өмүр качкан куш кайрылып келбейт чакырса дегендей, учурда өлкөбүздүн жарандарынын 65 жаштан өйдөгүлөрү статистикалык маалыматына көңүл бурсак 5%дан ашып кеткен. Бириккен Улуттар уюмунун ченемдерине таянсак, өлкөнүн карларынын саны 7%дан ашса, ал калк кары болуп саналарынын далили экен. Учурда тагыраагы 2024 жылынын башына карата 65 жаштан жогору адамдардын үлүшү 5,7%ды түзгөн. Алардын ден соолугу начарлап өлүмгө дуушар болгондордун саны калк арасындагы жалпы көрсөткүчтүн 30%ын түзөт. Карларыбыздын жашоосу кандай? Жалгыз кароосуз калып, жалгыздыктын шорун тарткандардын көйгөйүн ким чечет? Карган адам эмнеден коркот? Адам биринчиден жаңгыздыктан коркот, жаңгыз калгандан коркот, каралбай калгандан коркот. Анан Ушундай тейлеген социалдык тармактардан сый урмат болбой, мындай кемсинтүү болуп калса, мамлекеттен деле мындай кароо болбой калса, бир жак тияк бияк мамлекеттик мекемелер кагып турса, ошолордон коркот. карлардын жашоосуна арналып мыйзамда жазылган, мыйзамда бекитилген сый жана гумандык мамиле кандайча ишке ашып жатканын билип көрөлү деп биз даректүү иликтөөгө чыктык. Арбаңыздар. Дагы эле статистикага кайрылсак, республикада 65 жаштан өйдө катталган карлардын 80%ы Бишкек шаарында жашайт экен. Биздин мэрияга рахмат, шартын түзүп, ал эместиги мэр бильярдтан өйдө коюп берди. Бул керек да. Бильярд деген баягы үнөкөй эле ойноо эмес, бул баягы эме деп коет, движение деп коет. Кишинин организми ары бери эметкенде кыймылдап, кан жүгүрүп, ошон үчүн баарын коюлуп, баары жакшылап эле берилип атат. Ушул биздин борборго бир ушундай реабилитационный мекеме жок экен. Бизде эле Ушу республикалык жок мааниде вообще. Республика болбосо да шаарда бир чоң салып койсо, Бишкектин эле бир 100 миң карыган адамдар үчүн болот. А эми республикада миллион кар адамдар катталган. 815 баягы расмий катталган адамдар пенсиялык социалдык фонддон пенсия алып турушат. Эми алар үчүн эчтеке жок болуп атпайбы? Каралган жок да. Ошол боюнча кандай маалымат бар? Өткөндө депутаттар келди. эми депутаттар келди, 15 депутат келди, процесстин баарын карап кеткен бияктыга мактап жакшы экен, жакшы шарты жакшы экен. Силер баягы социальный эмеге бүт медицинаны аралаштырып бүт жакшы кылып атыпсыңар. Бул Кыргызстанда биринчи эле жакшы мекеме экен. Эми ушундайды биз экинчи столица деп эме бар да, Ошко дагы курсакты деп алар эметип кеттим да, утулуп. Дүйнөлүк практикага абай салсак, дүйнө жүзүндө эл аралык Мадрид планынын карлардын көйгөйүн камтыган сунуштарына жараша иш алынып бараарынан кабар алса болот. Чексиз маалымат айдыңында чектөө жок эмеспи? Манастан чубак кемби деп өзгөчө акыркы жылдары борборго алабыз Бишкегибиз да дүйнө аралык илимпоздорунун пикир алмашуу үчүн түзүлгөн ооз көптүрүп мактанган тиешелүү министрликтердин эл аралык ден соолукту сактоочу уюм мекемелеринин гранттык каражаттарын өз билгениндей колдонуу үчүн шарт түзгөн аренага айланган. Далилибиз даяр. Үстүбүздөгү жылда Бишкекте өткөн улгайгандардын жашоо сапатына баа берген 24-чү эл аралык илимий практикалык конференциянын катышуучуларынын тыянагы төмөндөгүдөй. Кыргызстанда карлардын социалдык корголушун тескеген өкүлчүлүк органынын жоктугу, карлардын көйгөйүн тескеген геронтология, ден соолугун тескеген гериатрия кызматынын жоктугун чечилбеген көйгөй, проблема катары жыйынтыгына чыгарышкан. Андан бөлөгү медициналык жардам өлкөнүн жашоочуларына жалпы негизде көрсөтүүлөрү белгиленген. Карлардын ооруларынын өзгөчөлүгүнө байланыштуу аларга медициналык тейлөө геронтология кызматынын геронтология карлардын ден соолугун кароочу илим сунуштамаларына таянычы жоктугун белгилеген пунктта корутундуу болуп чыгарылган. Бизге деле келет болуш керек да ошондой убакыт. Бирок өлкөдө катталып, жакталып чыккан мыйзам бар. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын улгайган жарандары жөнүндөгү номер 133 мыйзамынын 2-беренесинде
ташка тамга баскандай геронтологиялык кызмат бирдиктүү мамлекеттик саясатка жана бирдиктүү илимий усулдук базага негизделген улуу муундагы жарандардын абалын жакшыртуу жана социалдык экономикалык кырдаалды эске алуу менен бирге улуу муундагы жарандардын социалдык коргонушун чыңдоо үчүн медициналык, психологиялык, укуктук көйгөйлөрдү чечүүчү уюм деген сыпаттама катталган. Акыркы өткөн конференциясынын тыянагы Кыргызстанда геронтология кызматы өнүккөн эмес деген жыйынтык өзүнүн баасын социалдык багытта учурда иштеп жаткан кызматтардын дареметине коюлган баа. 2019 жылында кол коюлган өкмөттүн токтомуна абай салсак, анда ар бир жарым жылда бир жолу социалдык өнүктүрүү министрлигинин иш-чаралардын аткарылуусу боюнча отчету белгиленген. Бирок отчет эмес, министрликтин сайтынан аймактык өкүлчүлүктөрүнүн дарегин таппайсың. Министрликке жоопкерчилиги артылган геронтология кызматынан бир сап маалымат жок. Сайт жок, элдер бири-биринен угуп алып эле келип атышат да. Келип алып, ушундай жерлер бар турбайбы, ушундай эмнелер бар турбайбы, биз билбептирбиз, тигинпептирбиз деп келишет да. Усулдук материалдарды алышыңар керек. Силерге колуңарга ушу кантип мынау ишти алып кеткенге психологторго ушундай өзүнүн бир мындай кеңешин берген протоколдор барбы? Жок. Ишиңерге. Мен алелек, мен аны интернеттен, көпчүлүк интернеттен карап, Өзүңөрдүн алыңар менен издеп таап интернетте бомду чукуп эле отурам. Эртеден кечке чейин чукуп отуруп, бүт сайттарга кирип, ошондон алып, ошого аракет кылам да. Бирок 7 миллион калкы жашаган. Алардын ичинде катталган миңдеген улгайган жарандардын бактылуу санын камтыган, алардын муктаждыгын чечкен борбор бар экен. Ардагер геронтологиялык борбору Карылар үйү макамында 1994 жылы түзүлүп, 2015 жылы Бишкек шаарынын геронтология борбору болуп түзүлгөн. Учурда бул социалдык медициналык борбордо айына 80 улгайган адам эс алып дарыланып чыгат. Кандай шарт түзүп атасыңар? Эң биринчи каражат турбайбы? Каражат жагынан бизге аябай чоң жардамдар берип, бюджетибизге акчаларды киргизип берип атат. Жыл сайын мына 3-4 жылдан бери ремонт жүрүп атат ушул жерде. Жанагы ушулар условия түшүшүндө. Бир жылы чатырын оңдотобуз, бир жылы ички оңдотобуз. Мына быйылкы ала турган болсок, карылар ушул жерде эртеңден чыккандан кийин физкультура менен занятия ары бери эркин басыш үчүн бул жерде тегереген бүт асфальттап тротуардан бери чыктык. Турман Майтиков ардагер геронтологиялык борборунун директору. Турман Керимович бул мекемени жетектегенине 5 жылдын жүзү болот. Союз учурунда медициналык билим алып, көптөгөн саламаттык сактоо жайларында жетекчилик кызматты аркалап келген. Карыган адамдардын көптөн күткөн тилегин, бакубат жашоого болгон аракетин ишке ашырууну максат кылып иштеп келет. Сиздин көдөгүңүз канча жашта азыр? Өзүн өзү жакшы алып жүрсө, биягын багын эметип жүрсө, ал карыз эле келбейт. Бул даректи Бишкек шаарынын улгайып социалдык коргоо мекемелеринин көзөмөлүнө алынган гана. Улгайган адамдардын контингенти билет. Даректүү камсыздоонун шартына ылайык бул жерге келгендердин муктаждыгы алардын геолокациясына байланыштуу. Негизги талап жолдомо алуучу Бишкектин катталган жашоочусу болушу керек. Батыш өлкөлөрүндө улгайган адамдардын жашоосуна комфорт түзүү үчүн пансиондор уюштурулганынан биздин маектештерибиздин кабары бар. Бирок республикабыздын пенсиялык фондунун реестрине катталган 815 000 пенсионерлерибиздин 1/10 гана ал маалыматтан кабары бар. Турман Керимовичти абдан түйшөлткөн көйгөй эмне үчүн улгайгандар үчүн атайын медициналык багытта ооруканалар түзүлбөйт. Көптөгөн маалымат айдыңында жаңы медициналык борборлор салынып, ишке киргизилгендигинен кабар алышат республиканын жарандары. Бирок улгайгандардын чарк чамасын, ден соолугун көзөмөлдөй турган даректүү медицина борборлорунун керектигин бир гана бүгүнкү биздин маектешибиз Талбай көптөгөн экскурсияга бул жайга келген чиновниктердин кулагына алтын сырга кылып айтып келет. Тренажер, физкультура, концерт бүт аралаштырабыз да. Мен айтпадым, бүт эмен аралаштырып, анан баягы жардам берип жүргөндө баягы өзү оңолуп түзөлүп калат, бойда түзөлүп, жакшы деп мындай маанайда ачылып, Жанындагыларды карап туруп ошолорго окшошоюн деп жашаш керек деп, бири-бири менен маектешип, жыргашып, анан үйүнө мындай ушундай баягы жакшы кетишет да.
Ардагер геронтологиялык борбору Бишкек шаарынын юрисдикциясында катталган. Азырынча жалгыз улгайгандардын убактылуу жашоосуна арналган социалдык медициналык мекеме болуп саналат. Турман Майтиковдун максатында борборубуздун улгайган жарандарына өзүн ыңгайлуу, коопсуз жана татыктуу сезүүгө жардам берүү үчүн натыйжалуу колдоо жана кам көрүү тутумдарын түзүү аракеттерин ишке ашыруу пландалган. Биздин маектешибиз чаалыкпай, чарчабай өз долбоорлорун борбор калаанын жетекчилерине далилдеп келет. Ошондуктан бул борборду камсыздандыруу үчүн шаардык бюджеттен акча каражаты үзгүлтүксүз түшүп турат. Геронтология деген түшүнүктү 1903-жылы орус дарыгери Илья Мечников алгачкылардан болуп айтып чыккан. Геронтология карылардын абалын изилдеген илим деп таанылган. Бул мекеме 1994-жылы Бишкекте алгач карылар борбору деген атта ачылган. 2015-жылы Бишкекте карылар үйү геронтология борбору болуп статусун өзгөрткөн. 10 жыл мурун бул жайга айласы жок кайрылгандарды карап, кам көрүү үчүн бир эле врач болсо, учурда медициналык диагностикалык бөлүмдө бүт дартка даба болчу дарыгерлер эс алуучуларды кабыл алышат. Ишке кылган мамилесине жараша команда түзүлөт. Мен эч кимди сырттан алып келген жокмун деп айтканыңыз. Ошо командаңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Тажрыйбасы күчтүү. Баары муун бияк пансион болгондон бери иштеп калышыптыр. Билишет да булардын карагаттан психологиясы, мүнөзүн баары билишет. Анан анын баарын билгенде иштөөгө жеңилирээк болот да. Шарты да санатордук типке жакындап, көрсөткөн процедураларынын сапаты жакшы жагына өзгөргөн. Турман Керимовичтин кошуна өлкөдөгү кесиптеш коллегалары тажрыйба алмашууга чакырып турушат. Албетте, Казакстандын борборунун көркүн ачкан геронтология борборунда кошуна өлкөбүздүн миңдеген улгайган жарандарынын медициналык жардамды мамлекеттин тасмиясынан каралгандай дөөлөттүү жашоо шартында кабыл алышат. Активдүү кишинин өмүрүн узартпаса болбойт, ал жөн эле тиги биз медицинасы болбойт. Анан канча силер булардын өмүрүн канча узартыласыңар, алар ача берет. Биз 5-10 жыл гарантия даярбыз. Ал эми ардагер геронтологиялык борборунда улгайган адамдар кандай камкордукка ээ экенин айта кетели. Эң олуттуусу келгендер медициналык кароодон өтүп, заманбап эс алуу бөлмөлөрүнө жайгаштырылышат. 3 маал акысыз тамактандыруудан кийин бильярд, шахмат ойноп, дене тарбия тренажерлору орнотулган бөлмөлөрдө машыктыруу ыкмаларына врачтын көзөмөлүндө үйрөнүшөт. Келгендер жаркыратып алабыз. Ордун кайсы орун дейт ошол жакты беребиз. Кайсы стол дейт ошол жакты отургузабыз. Көңүлдү айыктырсаң, анда бүт кишинин организми айыгат да. Ошондой болуп атат да. Үйдө эле ошодо. Көңүл бурбай, карабай, кагып силкип, үн-кырсабай, киши чөң жаман болуп, анан ооруп калат ошо. Бул борбордун босогосун аттап, мамлекеттин камкордугуна ыраазы адамдардын саны азырынча өтө аз. Өлкөгө чын жүрөктөн чыккан сүйүүсүн арнап, баатырдык менен өлкөнүн өнүгүүсүнө зор салымын кошкон адамдар ардагер наамына татыйт. Бул жерде иштегендердин бир 70% пенсиядагы адамдар экен. Бирок иштөө дареметин карап көрсөм, булардын потенциалы абдан жогору экен, Анткени мындай тазалыкты, ушундай тартипти, жогорку профессионалдык деңгээлди камтыш үчүн мындай потенциал абдан зор болуш керек. Пенсияга чыккандар болсо деле мына дарыгерлерибизди көрдүңүздөр. Алардын сиз айткандай дараметтери күчтүү. Эми алган пенсиялары бар. Айлыгы ошого мындай дагы каниет кылып иштешет. Ооба, иштешет. Анан тиги кары картаңдарды дарылагандары эми тажрыйбалары көп да. Жогорку квалификациялык категориялар бар. Анан кийин медицина тармактарында тажрыйбасы зор. Медицина тармагында көп жылдар бою эмгектенип келгендер да. Турман Керимович бул борборго жетекчи кызматына келгенде, эсиңиздерге сала кетели, 5 жыл мурун биздин камерабыз чагылдырган бакчада жерден чыккан суу бактын ичин сазга айлантып, бакалар гана жайлабай жылаандар уюгу менен оролуп жатчу деп эскерет маектешибиз. Дубалдар урап, ар кайсы жактан кирген үй жайы жоктор эс алуучуларга кооптуу жагдай түзүп, мекеменин аброюн түшүрүп салганын жашырып болбойт.
азыр суктана турган эс алуу жайы. Мамлекет тарабынан көрүлгөн камкордук карлардын коомдук жашоого, аларды социалдык жактан интеграциялоого, активдүү жана сапаттуу жашоо образына тартууга өбөлгө түзүп, өкмөт кепилдеген социалдык коргоонун камсыз кылуу максатында өнүгүүсү шарт дейт каарманыбыз. Мындай камкордукка учурда бүт улгайгандар муктаж. Ооруканада биз ооруканада дарылар менен дарылайбыз да, көбүнчө врачтар ошо ар бир адам менен сүйлөшкөнгө убакыт жок. Алар орунду эле сурайбыз дагы, ошо орунду дарыланга аракет кылабыз. А бул жерден биз ошо көңүлүн, анан душевный деп коет баягы ички дүйнөсүн дарыланга аракет кылабыз. Канча ошо ички дүйнөсүн билип, ички дүйнөсүн дарыласак, ошончо буларга жашоосу узарат дагы, анан күлгөнү да көбүрөөк болот да, анан бизге ыраазычылык да көп болот. Дагы да бир суроо, эмне үчүн аталган мыйзамдын алкагында ушундай борбордуу республикалык статусу бар министрликтер түзүп, ишти жөндөп кете албайт? Кийинки көрсөтүүлөрүбүзгө бул суроону даректүү алып чыгабыз. Бүгүнкү репортажыбыздын аягында токтолчу корутунду өз камын ойлогон өспөйт, эл камын ойлогон көктөйт дейт эмеспи элибизде. Турман Майдиковдун логикасы эмгектин көркү пенденин жеке таламы үчүн эмес, эң биринчи иретте көпчүлүктүн бакыбаты, коомдун кызыкчылыгы үчүн иштелгендигин айгинелеп турат. Эмгектин куну анын социалдык коомдук маңызында. Биздин каарманыбыздын эмгектин маңыздуулугун, социалдык баалуулугун, ачуунун жолундагы идеяларынын коомдо моралдык өнүгүш даражасы деп кабыл алынуусу шартко деген ойдун жетегинде ишибиздин соңуна чыктык. Көрүшкөнчө.